Ne gündü görüp attın? Diyeceğim ki karantinde eldim var. Uy küçük bolup jatkanda sizden kepti ulaylı. Bir 2 ay öttü go. Şu marttın 22'sinde uyga girdim ele oşonça. Bugün çıkıp geldim ben tamaşa eretinde aytkanda. Özüңdü sayttan Ruheş'te okup alıp звонить etsem үйдөм деп atпайсың. Mana nemi келгенде эле мындай көңүл ача турган жакшы сөздөр болбоду. Мына Назгүлдү айтып атпайбы? Кай жерден тартасыңар десем, мага эмес жок, кай жерде болсо тарта берем дейт. Анан машинеңди жылдырып койбойсуңбу десем, андан көрө силерди жылдырганым деп күлдүрүп атат. Мынабу сөздүн мааниси абдан мыкты да. Анан көңүлүбүз ачылып, мынабу пандемия анан поэзиясы да бар экен. Адамзатка 2 бутун 1 кончукка тыкты дейличи, мындай кыргыздын сөзү менен айтканда бул биздики эле эмес, бүткүл дүйнөнүн адамзатын 2 бутун 1 кончуна салды. Анан кийин мунун дагы бир адамзатка кайгы санаа алып келгени менен жерге, мына мен жерге көп баскан кишим жөө. Ошол тетиги 12 микрорайондо 24 жылдан бери жашайм. Мен ушул илгери баскан жерлериме кайра басып, Орто Сайдын адырларын жөө кыдырып жүрдүм ушул кездерде. Кыскарта. Жерге жаз келди да, жерге кубанч келди. Пандемияң жерге поэзия алып келди. Ошол эл көргөндү көрүп атабыз. Анан эмне бирөөлөр бар дейт, бирөөлөр жок дейт. А мен болсо бир бая күнү бирөөгө айттым. Бир тамгадан башталган 3 сөз милдеттин алдында. Тартип, тазалык, тилек. Ошонун алдында, ошо милдеттин алдында отурам мен. Биринчи тартип мамлекеттин, Кудайдын, өзүмдүн тартибим. Экинчи тазалыгы. Өзү эле таза кишимин эми ошо тазалык менен баягы Байрон айткандай бүткүл дүйнө жана аялым менен салгылашып жатам дегендей, ошо кемпирим менен ушу тазалыкты айтып эле салгылашабыз, башка эме жок. Тазалык жөнүндө анан кийин тилек ушул адамзатка келген аламат дейбизби, сыноо дейбизби, коңгуроо дейбизби, ушул өтүп кетип арты кайырлуу болсун, кыргызча айтканда ошол тилек менен жүрөбүз. Эми адабиятка келели. Сизде адабиятчы катары тиги Адай Үчөйрөдө оозунда сөзү бар дейт. Учур адабиятына кандай карайт элеңиз? Акын жазуучулар былгып эле жатат го дейм, былгып кетпей. Же сиздин оюңузча бир активдүү кыймыл барбы? Эми муну 30 жыл деп атпайсыңбы? 30 жыл мен бир ушундай жазып жүрдүк да, мына публицист катары. Бул кичинекей убакыт экен. Бул адам өзгөрүп, жанагындай 60-жылдардагыдай кыргыз адабиятына бир өзгөрүш келгенде ал бир кылымда бир келип атпайбы? Канча жылда келип атат, ошондо өзгөрүүлөр келет экен. Эми мүмкүн мана бу быкшып жаткан адабият быкшып эле жатты дейм чындыгында. Себеби Айтматов бар, Манас бар, Озек адабияттын шедеври Манас, жазма адабияттын шедеври Айтматов бар дейличи. Анан бул кыргыз адабияты ошол 2 уруктуу өлөтү бар үчүн дүйнөнүн кайсы адабияты болсо көкпөргө түшө турган адабият. Анан ал мактана турган азыр адабиятыбыз жок. Бирок эми чыкса керек. Эми биз эмес эле бүткүл дүйнөдө өзгөрүүлөр болот деп ойлойм. Адамдын жашоосунда, образында өзгөрүүлөр болот. Каалайбы, каалабайбы, чыкыйында бирдеме бар, адамзат өзгөрөт. Өзгөрөт. Ким кандай өзгөрөт? Ал мезгил көрсөтөт да. Эми чыгат. Анан эми мисалы үчүн баягы күнү мына сенин досторуң, мен жакшы көргөн үкөлөрүм экөө өтүп кетти, таланттуу жигиттер. Ошолорду көрүп туруп мына Элмирбектин ошол жазма адабиятка караганда жана Озек адабияттын орусча айтканда носители да, ошол алып жүрүүчүсү канча деңгээлге көтөрүп койгонун көрүп турат. Көрөсүң да, мына көрдүңбү? Озек адабияттын өкүлдөрүнөн ушул интеллектуалдык жактан өстү да элим Бул Озек адабияттын ошол айтыш өнөрүн Элмирбек бир топ кыйла өйдө көтөрүп коюптур да. Мына көз өткөндөн кийин билинип атат. Ошону бергени менен. Жазма адабият андай сереге көтөргөн киши чыга элек азырынча. Элмирбектин бир дагы эрдигичи бул казак-кыргыздын достук көпүрөсүн ушул курду да, рухий көпүрөнчү. Себеби казактын тарыхын, фольклорун үйрөндү, күүлөрүн үйрөнүп, домбурада да кол ойнотуп эмес беле. Ошондо эки элдин достугуна келгенде бул баягы достук сезимди ойгото турган ырларды дайыма бир неме кылып, таарыныч иретинде эмес, бирөөнү күнөөлөп эмес,
ошондой маданиятты да көргөзүп кетти. Бул өзү Элбербектин көрдүңбү, өзүнүн аркы баягы сөөгүндө, канында бар турбайбы? Ошондой кенендик жана чабыт бар экен да. Ошондой чабыттуу кишилер бар да, мисалы үчүн мына Мухтар Абузов, Айтматовго чейинки жол салган киши да бизге абай андан мурунку. Ошолор кандай казак кыргыз жөнүндө бир эл катары түшүнүп, бүтүн ошондой мамиле жасаган да. Ал достук жана штампы эмелер жөнүндө ой жүгүрткөн эмес алар. Алар өз катары мамиле жасаган, көрдүңбү? Чабыт ошондой болгон да. Мына Элмирбектин дагы чоң таланты, чабытыны ошондой жанагы казактар, казак айтыштарын карап отурсаң, ошол тийишкенин дагы, майдалаганын дагы, чукулаганын дагы билмексен кылып бүтүн жооп берип коюп атат. Ордуна келтирип атат да. Бирок ордуна келтирип атат ошонун баары. Жанагы ырларын көрүп, алар да өзүлөрү ыраазы болуп ошого. Анан ошондой чоң таланттар, чоң сөз, жанагыдай бүкүлү айтылган ойлор анан ширетет экен да, достук дегенди, бир туугандык дегенди. Анан майдалай берсек, бирдемени чукулай берсек, анан ылдыйлай берсең, ал сабастыктын белгиси да. Анан биз эми жазма адабият калып калбады. Мына казактар, мен былтыр 2 сапар бардым казактарга. Бирөөндө Чокон Балиханов тескерүү форумуна бардык. Андан кийин Мухтар Абузов тескерүүгө жалгыз бардым да. Ошондо казакты бөтөндөгө болбой турганын түшүндүм да. Бул түбү бир эл экенибизди. Ал жана чукчуңдашып, мындай таарыныш, анан саясий мамиле, тиги бу ал жөн эле бир төмөнкү утурумдук жанагы агоротун тосуп алып чукчуңдашкан кошуналарда эле сөз экен. Түбү, зили, каныбыз, генетикабыз бир эл экени. Ал жерде дагы ушундай көңүлүң ачылып, бир башкача бооруң ачылып жүрөсүң да. Элмирбектин жоктоосу эмне үчүн мынчалык ушундай элдик траурга чейин көтөрүлдү деп ойлойсуз? Элмирбектин эми бул чоң траур мынабу кээде мындай да эметип кетесиң да, өзү бир жылдызы жанган бала да, биринчиден жылдызы жанган адам. Мына Салижан экенин бир былтыр мурдагы жылы Айтматовдун 100 жылдыгында мен көп дүйнөнүн дагы адабиятчыларын окуп көрдүм да. Ошо Айтматов жөнүндө ким кыйын айтты экен, таамай ким айтты. 90 жылдыгында десең? 90 жылдыгында, 90 жыл. Ошондо Салижан Жигитовдун Чыңгыз кантип чыгып калды деген тепкедей макаласы бар экен. Интриганы ачып берген Ошондон өтөр макала жок экен. Кыргыз адабиятынын тарыхында сонун интригаларды ачканда. Ошондо бир жакшы эмеси бар да, ушу Кудай Таала дейт, талантты берген, тигини берген, анан Айтматовго келбетти да берген депчи. Бул мына балага, Элмирбекке да Кудай бир чырайды берген да, мындай айтканда, эркекти келбеттүү дейт. Анан жадыраган бир жылдызды берген экен. Анан талантына төпкөлүп жылдыздуу. Анан бул өзү абдан бир сабырдуу жигит эле мына. Саңшыган үндү да берип турат. Үндү да берген, токтогул төрт тарабы келишкен жорго деп атпайбыз, төрт туягы келишип. Буга дагы ошондой чоң өнөрдү берген. Анан татаал тагдырды да берген. Көрдүңбү? Анан жанагы эл пандемияда кабылып отурса, бул бала өлүп берип атса ошол кезде. Анан эл тобокелге сары топурак салып барбадыкпы? Канча азапка салып кетпеди ошо, кошул ташыл болуп. Өлгөндүн үстүнө көм кылып кетти да бул бала. Лев Толстой өлгөндө да элдик жоктоо ушундай болгон да, эл түмөн неметип болгон. Эгер пандемия болуп калбаганда Элмирбектин аларча мүрзөсүнө чейинчи жолуна гүл төшөп бармак окшойт жөн эле. Анын үстүнө бул дагы жанагы өлүмүн сезгендей ырдап түгөнгөн, бир муңканган, бир трагичный ырларды ырдаган. Анан эми муну өлдү деп кыя албайсың, жанагы азыркы сайттарда берилип аткан күн сайын кенч экен бул бала өзүнчө. Бирок Зайырбектин күйүтүн көрдүңүз, артынан кетип алды. Удачы ушунчалык достук бир сезими жакын экен, экөө эгиз козудай болуп, ажырап кала алган жок да, ал тирүү. Эми мен мынау чоң таланттуу адамдардын ошо тагдырларына үңүлөсүң да, мына Табылды Муканов, ушундай кишилер мындай Ергешев, анан ары кетсең анан тиги жанагы Лермонтов, Пушкиндерге чейин барасың да. Мидин да 44 жашында. Мидин 44 жашында өлүп калып атат. Алик өлүп атат бер кезде. Бул эми жанагы ичинде бир толкун уруп турган адамдар экен да. Толкун уруп, сыйбай, токтоно албай, бир жерге отура албай. Ушундай да, буларды түшүнүш үчүн бул ошондой бир эпкини бар киши түшүнөт да өзү. Анан ошо
ошондой мына тиги досу өлүп атса, тигинisi жөн эле даяр болуп берип атат да. Мен мындай тагдырды экөөбүз көрбөдүкпү. Шербет эже өлүп калды эле. Алыкең жөн эле өзүнүн эле жана түлөөгө байлаган койдой байлап эле кетип калды да. Алым токтомуш, туурабы? Күйүткөн так. Токтот сен.